Эми Россияда улам-улам митингтер улана токшойт. Барыңарга салам. Навальныйды колдогон акциялар кайрадан өтө турган болду. Оппозициячыл Алексей Навальныйды бошотууну талап кылган анын тарапташтары 31 январда митингке чыгаарын жар салышты. Бул маалыматты Навальныйдын аймактык штаб башчысы Леонид Волков жарыялады. Россия мамлекетинин көпчүлүк аймактарында өтчү бул акция Алексей Навальныйдын 2 февралдагы сотуна карата пландаштырылган. 23 январдан бери Орусиянын бир нече шаарларында Навальныйды абактан бошотуу талабы менен акциялар өткөн. Анын жүрүшүндө 3,5 миңдей адам кармалган. Ал эми бизде жаңы бийлик тарабынан мурдагы бийликтин кетирген каталары териштирилип жатат. Мурдагы 2 вице-премьер-министр суракка чакырылды. Экс-вице-премьер-министрлер Аида Исмаилова жана Алтынай Өмүрбекова бүгүн суракка чакырылды. Финансы полициясынан чакыруу коронавирус илдетине өкмөттүн даярдыгынын чабалдыгы боюнча ишке байланыштуу экени тастыкташты. Эскерте кетсек, 2020 жылдын октябрында коронавирус учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш иши козголгон. Бул боюнча экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылказиев күбө катары суралып, өлкөдөн чыкпоо кагазы берилген. Андан кийин өкмөт башчы болуп дайындалган Кубатбек Боронов да суралып чыкты. Ал эми мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев учурунда камакка алынган. Азыр ал үй камагында. Жаңы бийлик, жаңы камчы. Бишкектеги базарларда жапайы соода сатык кылгандар менен күрөшкөн Балбак Төлөбаев алы жетпей УКМКдан жардам сурады. Мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев базардын айланасында товарларды жайып саткандар менен күрөшүү аракети боюнча видео интернеттеги соц тармактарга тараган. Ал видеодо сатуучу мэрия кызматкери жана милиционерлер менен кайым айтышып, орундук талашып жатканын көрүүгө болот. Ош базарында болгон мындай көрүнүштөргө жол берилбеш керектигин айткан Төлөбаев товарларды жайып саткандар менен күрөшүүгө алы жетпей УКМКдан жардам сурап, аларга өтүнүч кат жолдогонун ачыктады. Бишкектеги базарларда жапайы түрдө соода кылгандардан акча чогултуп, аларды калкалап келгендерди да билебиз. Жакшы эле көз жумдук, эми катуу иштейбиз деп Балбак мырза сөзүн бекемдеди. Мүмкүн жаңы жазылып жаткан баш мыйзамдарыбыз буюрса Балбак мырзага жардам берер. Былтыртадан тарта талкууланып жаткан баш мыйзамдын жаңы долбоору орус тилине которууга берилди. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча Конституциялык кеңешме бүгүн кайра жыйынга чогулат. Улуттук илимдер академиясында өтүп жаткан Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосын Бөрүбашев 22 январда учурда кыргыз тилинде жазылган долбоорлор орусчага которулуп, мыйзамдын жаңы долбоору акыркы баскычта талкууланып жатканын, андан соң бүтөөрү менен парламентке жиберилерин кабарлаган. Андан кийин парламент аны референдумга алып чыгуу боюнча демилге көтөрүшү керек. Эми бир аз кызыктуу жаңылыктардан да айта кетсек, археологиялык жаңы табылга. Археологдор Испанияда жайгашкан Монтелерио толостун күмбөзүнүн аймагындагы казуу иштерин жүргүзүп жатып, 5000 жыл мурун хрусталь ташынан жасалган канжар табышты. Бул тууралуу Daily Line өз баракчасында жазган. Куралдын узундугу 20 сантиметр, ал эми кыны пилдин сөөгүнөн жасалган. Аны менен кошо 10 жебе учу жана башка куралдар, ошондой эле аны жасоого ылайыкталган шаймандар табылган. Адистердин айтымында Иберия тарыхына чейинки табылган бул экспонатты техникалык жактан эң татаал жасалган экспонат деп атоого болот. Бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктары ушулар болду. Кийинки эфирден жолугушканча аман туруңуздар.